Баарыңыздарга салам. Сиздер менен AT фильм. Бүгүн сиздерге өтө аянычтуу жана чын өмүргө негизделип тартылган фильм жөнүндө айтып беремин. Бүгүнкү видеодо ата-энелер балдар үчүн эмнелерге даяр экендигинин куэси болобуз. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Бруно ысымдуу хирург жубайы Сильвия жана 8 жаштагы кызы Жасмин менен Канадада жашайт. Бир нече күндөн кийин 9 жашка толо турган Брунонун кызы Жасмин досторун туулган күнүнө чакыруу үчүн мектепти көздөй бет алат. Иштен чарчаган Бруно бир аз дем алып алайын деп уктап ойгонгондо кызынын досу үйүнө келип, Жасминдин мектепке келбегендигин айтып, кыздын сумкасын берип кетет. Кызынын жоктугуна кыжаалат болгон атасы менен апасы кызын табуу үчүн полициядан жардам сурайт. Ошентип издөө иштери башталат. Бир аздан кийин өкүнүчкө карай кыздын жансыз денеси мектеп жанындагы парктан табылат. Белгилүү болгондой 8 жаштагы кызды аюусуз кыйнап өлтүрүшкөн. Бул окуядан бир нече күн өткөндөн кийин полиция детективи Меркурий кыздын атасына зууну кылып, кылмышкер табылып колго алынгандыгын айтат. Кылмышкер 30 жаштагы Интони ысымдуу жигит болуп аныкталат. Кылмышкердин жүзүндөгү жылмаюуну видеодон көргөн Бруно аялына айтпастан кылмышкерди өзү жазалоого чечим чыгарат. Бруно шаар четинен бир үйдү ижарага алып, ал жерге керектүү буюмдарын алып барат. Ал эми Интонини алып качуу үчүн пландарды түзө баштайт. Бруно бир нече адамдарды акчага жалдап, Интонини камакка алып бараткан машинадагы полициячыларды эсинен кетирип, Интонини алып качат. Кылмышкерди дары менен уктатып, полиция машинасынан өз машинасына салып, ижарага алган үйүнө алып келет. Интони байланылган абалда өзүнө келет. Ал коркконунан Бруного Жасминдин өлүмүнө эч кандай күнөөсү жок экенин айтып актана баштайт. Бруно эч кандай сөз сүйлөбөй, балканы алып кылмышкердин оң тизесинин сөөгүн майдалайт. Бруно орундукка отуруп, кылмышкердин азап чегип атканын үнсүз гана тамашалайт. Бир аздан соң Бруно Интонини ордуна тургузуп, анын колдорун аркасына байлап, мойнунан аркан менен асып коет. Аркандын кыскалыгынан Интони отура албайт. Жанадагы асылып өлбөө үчүн майдаланбаган бир буту менен тик туруп арам жан сактайт. Бул убакытта детектив Меркурий Брунону издей баштайт. Брунонун аялы Сильвияны сурак кылуу эч кандай пайда бербейт, себеби Бруно аялына эч нерсе айткан эмес. Ошентип Интони үчүн жазанын экинчи күнү башталат. Бруно кылмышкердин бетине муздак суу чачып ойготот да өзү жанчып салган бутуна бир тебет. Кылмышкер дагы деле кылган ишин мойнуна албай, кыздын өлүмүнө эч кандай тиешеси жок экенин кайталап айта берет. Бирок Бруно Интонинин сөзүнө ишенбейт. Бруно аялына кылмышкердин бутун балка менен уруп сындырганын айтат. Ал эми аялы болсо бул иштерди токтотуп, үйгө кайтышын жалынып суранат. Бирок Бруно кылмышкерден өч алуу керектигин айтат. Ошол учурда сүйлөшүүгө детектив Меркурий кошулат. Ал Бруного баш ийүүнү сурайт. Бруно 5 күндөн кийин кызынын туулган күнүндө кылмышкерди өлтүрүп, анан баш ийемин деп коңгуроону коюп коет. Бруно кылмышкердин жанына кайтып келип, аны потолокко асып байлап, темир чынжыр менен кыйнап ура баштайт. Бул азаптардан чарчаган Интони Бруного Жасминди өлтүргөнүн мойнуна алып, эсин жоготот. Бруно телевизордон аялы Сильвиянын журналисттерге берген маегин көрүп, аялына коңгуроо кылат. Ал журналисттерге ар кандай нерселерди айта бербестигин айтып ачууланат. Ошентип Брунонун жазасынын 5-чи күнү башталат. Интони кесилген ичинин оорусунан улам өзүнө келет. Ал азаптардан кутулуу максатында Бруного Жасминден сырткары дагы 3 кызды өлтүргөнүн мойнуна алат. Брунонун ачуусу келип, кылмышкерди мойнунан буа баштайт. Бир аздан соң Брунонун ачуусу тарап, өзүн токтотот да ойлоно баштайт. Ал кылмышкердин жеңил эле өлүп кетпеш үчүн аны тирик калтырууну чечет. Бруно жаңылыктар каналына коңгуроо кылып, Интони өлтүргөн башка 3 кыз жөнүндө маалымат берет. Бруно убакытча ижарага алган башка үйгө барып, детектив Меркурийге коңгуроо кылат. Белгилүү болгондой, жарым жыл мурун детективдин аялын өлтүрүшкөн.
Бруно детективден кандай кылып аялын өлтүргөн кылмышкер жөн гана камакта тынч гана жашап атканына, кантип чыдап атканын сурайт. Детектив болсо Бруного жоготуу азабы кыйын экенин, бирок кылмышкерди өлтүрүп адам жыргап калбастыгын айтат. Полиция Брунонун телефонунан анын турган жерин аныктап, ал жерге Брунону колго алуу үчүн жолго чыгышат. Ал эми Бруно болсо ал жерден шашкан бойдон чыгып кетет. Коопсуздук максатында ал жашап туруш үчүн Интонини бекиткен үйдөн узакта бөлөк дагы үйдү ижарага алган эле. Телевизордон Интонини өлтүргөн кыздардын ата-энелери жөнүндө программа тартылат. Программада башка өлтүрүлгөн кыздардын ата-энелери Брунонун кылып жаткан иштери туура эместигин жана полицияга багынуу керектигин айтышат. Бруно бул сөздөргө ачуусу келип, өлтүрүлгөн кыздардын биринин үйүнө билдирбестен келип, апасынын эсин жоготуп Интонини бекиткен үйгө алып келет. Бруно аялга кызды өлтүргөн кылмышкерди көргөзүп, аялдын колуна балка берет да Интони менен бир бөлмөгө камап коет. Бир нече сааттан кийин Бруно бөлмөгө кирип келип, аял Интониге эч нерсе кылбагандыгын көрөт. Аял Бруного кылып аткан иши жакшы эместигин жана мындай жол менен Интониден эч айырмаң жок болуп каласың деген сөзүнө ачуусу келип, аялды башына чаап эсин жоготот да шаар четиндеги мусор каналдардын бирине таштап кетет. Интонини алып качканынын 7-чи күнү таңда Бруно кызынын элесин көрөт. Кызы ага жөн гана карап турат. Ошондон кийин Бруно Интонинин жанында сүйлөй баштайт. Бруно Интониге бүгүн кызы тирүү болгондо 9 жашка чыгышын айтат. Ошентип Бруно өз колу менен кылмышкерди өлтүрө албасына көз жетип, колундагы кишендерди чече баштайт. Бруно мылтыкты колуна алып, өзүн өлтүрөйүн деп турганда детектив Меркурийдин үнү угулат. Говорит детектив Меркурий. Полиция Брунонун жашыруун үйүн аныктап, аны колго алыш үчүн келет. Детектив Бруного багынууну сурайт. Бруно болсо жым гана үйдөн сыртка чыгып, полицияга өзүн колго алуусуна коюп берет. Ал детективге Интонини өлтүрө албастыгын, бирок кыйнап азап бергенине өкүнбөстүгүн айтат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул фильм жөнүндө кандай ойлойсуздар? Ушундай жол менен өч алуу туурабы? Же мыйзам жолу мененби? Пикириңизди комментарийга жазыңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.